катта. Пайгамбарыбыз айтты да, бир адамды көрсөң дайыма мечитке каттап атабы, Аллаху акбар, күбөлүк берип кой. Ол имандуу адам. Имандуу адам мечитке каттайт. Ар бир каттаганына, ар бир кадамына пайгамбарыбыз ушунча улуу сооптарды айткан. Ким мечитке келсе, үйүнөн дарат алып, ихрам байлап алып, ажыга кетип аткандай сооп алат деген. Жөнөкөй эмес да болчу. Эртең менен багымдатта көбүнчө уйку учурунда ким мечитке келсе, колунда имандын байрагы деген. Түптүз эле базарга уруп барсаңыз, колунда шайтандын байрагы деген. Мечитке ким жөнөй турган болсо, ар бир кадамга бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт, бир сооп берилет деген. Пайгамбарыбыз айткан кыямат күнү толук нур менен тирилет. Караңгыда мечитке келип жүргөндөргө кушкабар айтып коела деген. Башширил машаин. Жөнөкөй эмес. Мечитке жөө келип турган улуу сооптор тургандар бул. Ошон үчүн иншалла мечитти карып кылбайлы, бул Алланын үйү. Алланын үйү. Азан бул Алланын чакырыгы.